төрт көчөнү ушуга чейин бизге чейин берип жиберишкен. Ачык айтайын. Бул тажиктердин жери. Тажиктердин жерини биз арендага алдык деп келишим түзүп, ошо мадымар кол коюп берип жүргөн. Бирок мен келгенден кийин, госкомиссиянын төрагасы болгондон кийин, алар ошо договорду көтөрүп келди мага. Мына, бул жер биздики. Төрт көчө биздики. Биз силерге арендага эле бергенбиз. Керек болсо любой момент кайра алып коебуз депчи. Же болсо аренда бүткөндөн кийин төрт көчөнү алабыз деп ушинтип келишти мага, кагазын көтөрүп алып. Ошондо мен айткам, бул кагазыңарды мен признавать этпеймин. Эмне үчүн? Себеби дегенде төрт көчө Тажикстан ичинде жайгашкан жок. Биздин чегарада жайгашып атат. Чегара такталмайынча, бул көчө сеникиби, меникиби болбойт. Бири-бирине арендага бериш, бири-бирине признавать эткен болбойт. Десем, жок, мына кол койгон, мына признавать эткен, силердики деп признавать. Ал признавать эткени туура эмес признавать эткен. Себеби признавать этиш үчүн монтип признавать этиш керек. Мыйзамдын чегинде тактап, сеники, меники деп признавать этиш керек. Анан жөн эле кол коюп эле бул сеники, бирок биз арендага алып иштетип турайлы деп айткан бул туура эмес. Андай болушу мүмкүн эмес. То есть чегара тилкелериндеги ар бир участок келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Арендага берилиштин негизинде аныкталбайт. Келишимдин гана негизинде аныкталыш керек. Ошондон мунуңарды биз признавать этпейбиз деп чыктык, бирок булар документ көтөрүп чыкты. Мына төрт көчө биздики деп. Биз айттык, жок, төрт көчө силердики эмес. Төрт көчөнү пайдалансак, ортодо пайдаланабыз. Пайдаланбасак, анда силердики деп биз эч качан признавать этпейбиз. Ушунун негизинде, ачык эле айтайын, анча-мынча кагылышуулар да болду. Анча-мынча балдардын, чын айтыш керек, баатыр балдарыбыздын кандары да төгүлдү. Ошол мурдагы бийликтин туура эмес кол коюп койгон негизинде. Муну айтсаң эле чычалашат. Ой, андай эмес, мындай эле. Ошонун ичинде жүрүп, мына тактаган адам катары мен силерге ачык айтып берейин. Ошентип кол коюп коюшуп, ошо маалда төрт көчө силердики, биз арендага алабыз. 30 жылга, канча жылга? 49 жылга арендага алабыз. Деп кол коюп Мадымаровдун колу менен өткүзүп берип коюшкан. Ошону жок, андай эмес. Төрт көчө силердики эмес. Бул кол койгонуңарды биз признавать этпейбиз деп талашып тартышып жүрүп 2 жыл салгылаштык, чын айтайын. 2 жыл талашып тартышып жүрүп, акыры төрт көчөнү кыргызча деп коет эле. Баягы бейтарап деп, нейтральный кылдык. Орусча айтканда, орусчаны бардыгы жакшы түшүнөбүз го. Нейтральный статус бердик ал жергечи. Алардыкы да эмес, биздики да эмес. Ортодо пайдаланабыз. 253 метр жерди 253 жана 100дөн 74 сантиметри дагы бар. 253 метр 74 сантиметр жерди ортодо пайдаланабыз деп мамлекеттик келишимге кол койдук. Мына бул башка иш. Эми ал жерде тажиктер биздики дей албайт. Биз дагы биздики дей албайбыз. Ал ортодогу жер. Алар да пайдалана берет, биз да пайдалана беребиз. Ошо 253 метр 74 сантиметрден чыккандан кийин чегара башталат. Биздики сеники болупчу. Мына ушул жер өтө биз үчүн оорго турду, чынында. Өтө оорго турду. Но бирок бул жерди биз чечтик. Акыры чечип алдык. Ал жерде баягы көпүрө бар эле, билесиңерби? Аксайдагы,